Bunday үй-бүлөдөн келечеги ыймандуу, Кудайдан корккон, жакшы үй-бүлөлөр болуп чыгат деп биз үмүт кылабыз. Эми негизи шариятыбыз боюнча, динибиз боюнча мына ушундай карекелерге кызды берүүдө дагы биз азатыбыз менен эмес, эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, шариятыбыз менен көңүл бурганыбызда дагы жакшы болот эле. Анткени пайгамбарларыбызды карап көрө турган болсок, Шуайб алейхиссалам немде кылды? Эң биринчи күйөө баланы тандоо. Ошо күйөө баланы тандоодо дагы Муса алейхиссаламды тандады. Анын такмасы, анын Кудайдан коркуусу, келечеги пайгамбар боло турган инсанды тандады. Ал эми Умар радиаллаху анху не кылды? Ошол өзүнүн кызыны имандуу бир инсанга берейин деп Усман радиаллаху анху тандоосу, сунушташы. Андан кийин Абу Бакыр Сиддик радиаллаху анху барып, өзүнүн кызыны сунушташы. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Я Умар дейт, сен каалайсыңбы? Сенин кызыңды Усманга караганда дагы жакшыраак бир күйөө балага, ал эми Усманга болсо сенин кызыңдан дагы жакшыраак бир өмүрлүк жарга сунуштабыны каалайсыңбы дегенде, ооба я Расулалла дегенде, анда сен кызыңды мага бер, мен кызымды ошол Усманга берейин дейт. Ал эми андан кийин Саид ибн Мусайибди дагы карап көрө турган болсок, Саид ибн Мусайибга падишанын баласынан жуучулук келет. А бирок Саид ибн Мусайиб өтө ошол доордун аалымы инсаны болгондуктан ал эми элек, жок дейт, мен кызымды падишага бербеймин дейт дагы, канча ыза азап тартат. А бирок өзүнүн колунда окуган жана өзүнөн тарбия алган имандуу балага эмне кылат? Өзүнүн кызын сунуштайт. Ошол сыяктуу кареке, Алла разы болсун, динди түшүнгөн имандуу инсан болгондугунан ana ушундай бир өзүңүз сыяктуу карбас кызыңызды берип атат экенсиз. Иншалла келечеги имандуу инсандардан, алым инсандардан, кари инсандардан чыгат деп биз үмүт кылабыз. Алла субханала таала ana ушул 2 жашка 2 дүйнөнүн бактылуулугун насыпкан болсун. Бүгүн мына бараат кечесинде отурабыз, дуалар кабыл боло турган кечеде отурабыз. Болгондо дагы адал рызкылар менен алымдар, хафиз Курандар жана ушундай Кудай деген инсандар, намаз окуган инсандар, иншалла дуалар негизи ушундай мезгилде жана ушундай адамдардын батасы менен болот. Иншалла 2 жаш бактылуу болула. Алла субханала таала имандуу перзенттерди силерге насыпкан болсун. Кийинки жылы ушундай бир мезгилде акыйка тойлорго да келип, өзүбүздүн ак баталарыбызды берип кетишибизди Аллахым өзү насыпкан болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.